Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад коллежинин Букен бюджет 018 тайпасынын студенти Закирова Айсезим Канибековна. Мугалим Төрөбекова Миргүл Курманбековна. Предмет студенттердин окуу изилдөө ишмердиги. Тема рефератты жасалгылоо жана аны коргоо талаптары. Реферат чыгарманын же илимий эмгектин мазмунунун жазуу түрүндөгү кыскача баяндоо, билдирүү, белгилүү бир тема боюнча даярдалган доклад. Реферат көбүнчө жазуу түрүндө даярдалат жана илимий маалыматтык мүнөзгө ээ. Реферат тиешелүү илимий жыйынтыктарга карата анализ жана сын камтылат. Илимий доклад деп аталган мындай рефераттар илимий изилдөө мекемелеринде жана жогорку окуу жайларында, ошондой эле жалпы билим берүүчү мектептерде, атайын окуу жайларында кеңири колдонулат. Реферат илимий стилде жазыла турган окуучунун өзүнүн жеке ой жүгүртүүсүнө багытталган чакан көлөмдүү эмгек. Ал конспектүүлөнүн негизинде ишке ашат. Кандайдыр бир тема боюнча жазылган кыска илимий эмгек. Рефератта илимий маалымат гана берилбестен, рефераттын жазып жаткан материалга карата мамилеси, баасы чагылдырылат. Адатта реферат төмөндөгүдөй тартипте түзүлөт. Кириш бөлүмү рефераттын темасы болгон чыгарманын, илимий эмгектин автору жөнүндө кыска маалымат, сөз болуп жаткан чыгарманын жазылышы, тарыхы жана башка. Рефераттын негизги бөлүгү тема боюнча кыскача, бирок жеткиликтүү илимий маалыматта берүү. Баяндалган маалыматтарга карата анын мааниси тууралуу жыйынтыктар жалпылоолор.